Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Курут Трейд. Бүгүн биз баштаган разговорубуздун 3-чү күнү. Бүгүн 5-ноябрь. Так, балансыбызда 10.145 сом өзүңүздөр көргөндөй эле. Так, эчтеке өзгөргөн жок бизде. RSI настройкалар ошондой эле. Ушул жерде бизде жакшы бир момент чыгып атат. Сделка ачалы. Балансыбызды 15.000ге жеткирип коюш. Бүгүн цель. Так, мына туугандар. Значение бул жакта 85 кылып алдым да. 90-85 экөөнүн ортосу 1-2 эле пункт разница экен. Ушу 85 менен дагы бир кылып көрөйүн дедим. Анткени өйдө жака өтө эле жетпей жатат да, вообще эле жетпей жатат мындайча айтканда. Күтөбүз. Телеграмга өтүңүздөр туугандар, телеграмга өтүп бизге телеграмдан жазып, так, ушул жерден дагы бир дагон алып коеюн. Так, бизге телеграмга өтүңүздөр туугандар. Биринчи 50.000 сомдук трансляциябыз бүттү туугандар. 50.000 сом разгон кылып баштаганбыз. 50.000 сомго биринчи разгон кылганбыз телеграмдан. Ошону болсо буюрса эртең биз өзүбүздүн трейдерлардын арасында розыгрыш кылабыз туугандар. Так, бул обычный чат экен туугандар. Чалып калды. Так, күтөбүз туугандар. Күтөбүз. Плюс болду. Так. Ушул жерден дагы бир жолу дагон алып койсок, дагон эмне сделка ачып койсок болот экен туугандар. Так, пока биз дагы башка подходящий моменттерди карап туралы туугандар. Так. Ушул бир эле стратегия менен разгон кылабыз туугандар. Эч жака шашпайбыз. Эч кандай поспешный выводдарды кылбайбыз туугандар. Так, евро USD дейт. Ушуну избранныйга салып алалы бул жака. Азыр күтүп турабыз туугандар. Так, 20 секунд калды. Чокто кайрылып кетти туугандар. Күтөбүз. Плюс болду. Евро USD'ни избранныйга салып койдук эле, ушул жакты көрөлү туугандар. Жок, бул жак бир аз не тот. Так, ушул жерден дагы бир жолу сделка ачат окшойм туугандар. RSI кайра артка кирип келатат. Так. Анан жана бул стратегия менен только OTC параларында иштеп атабыз туугандар. Только OTC параларында иштеп жатабыз. Так, минуска жаап койду туугандар. Дагон алам.
Өтө катуу кетти окшойт ылдыйга. Ушул жерден азыр дагы бир аз түшүп берсин. Ушул жерден дагы бир дагон алып кое берели туугандар. Так, 5 болчу, бул жер дагы 5 болуп калыптыр. Дагы бирди кошуп коелу, 6 болот экен, ошо менен дагон болот экен. Бирок RSI аябай эле жакшы перекупленностька кирип берди да, коркпой эле сделка ачса болот. Болгондо туугандар, өзүңүздөрдүн балансыңыздарды контролдоңуздар туугандар. Балансты контроль кылыңыздар. 3000 сом кылып алалы бул жакты. Дагы бир дагон ачалы. Азыр эгерде ушулар полностью минуска кире турган болсо туугандар, анда ушул менен торговый сессиябызды бүгүн токтотобуз. Бүгүн минусовой күн болот. Бүт баарын толук ачык көрсөтүп берейин деп чечтим туугандар сиздерге. Анткени любой трейдерде минус болот. Минус жок, эч качан иш болбойт туугандар. Мен эч качан минуска жаппайм дегендер бул жөн эле сөз. Күтөбүз. 23 секунд калды. Плюска жагып койду туугандар, импульс менен плюска жагып койду. Бул жерден дагы бир жолу сделка ачабыз. Туй, мен бул жагымды алмаштырбай алган турбаймынбы? 200-кө коюшум керек эле. Макул. Күтөбүз. Бирок жакшы эле жерден кирдим деп ишенем туугандар. Жок, 3000 сом менен кирип алганым бир аз катачылык болду. Телеграмга өтүп бизге жазгыла туугандар. Силер менен чогуу разгон кылайын дедим эле деп жазсаңар жооп беребиз туугандар. Полностью от и до башынан баштап үйрөтүп бергенге аракет кылабыз туугандар. Так, бүгүнкү целибиз биздики 15000 сом кылыш. Балансыбызга 5000 сом кошуш болчу негизи. 17 секунд калды, күтөбүз. Бир ошибка кылып алдым ушул жерден туугандар. Бирок мен кайра буну догонять этпейм да. Мен буну дагон кылбайм. 200 сомдон эле баштайм туугандар. Буну чоң дагон кыла турган болсом өтө эле чоң риск болуп калат экен. Күтүп туралы. Так, евро USD эмне болуп атат? Евро USD келип кайра кайрылып кетиптир. Биз пока бир эле парада отработка кылып атабыз туугандар. Движение аябай слабый болуп калды бул жерде. Азыр жакшы подходящий моменттерди карайлы туугандар. Так, out NZD дейт. Out NZD ушул жерден биз на покупку алсак болот экен туугандар. Чоңураак эле сумма менен алып коеюн. Күтөбүз. Анткени бул жерде бизде уровень бар экен, RSI дагы ошондой эле бул жака келип берди. Ошол үчүн туугандар мен бир аз риск кылдым да бул жерде. Өзү риск кылчу жерден бир аз рисковать этип коюш керек негизи. Так, күтөбүз туугандар, күтөбүз. 20 секунд убактыбыз калды. Out NZD. 14 секунд убактыбыз калды.
уверенный плюс болот деп ишенем туугандар. Жакшы кетти. 5, 4, 3, 2, 1. Плюс биздин балансыбыз 12700 болду. Так, бул жакты 500 кылып алалы. Кийинки валютный параларды карап көрөлү туугандар. Бул жакта избранныйдагыларды. Так, USD рубль ушул бизде аябай эле гейттоо туугандар, мындайча айткандачы. Так, кеттик анда эмесе покупка. Аут НЗД менин оюмча бул жака чейин түшүп берет болуш керек туугандар. Ушул USD рубльде волатильность өтө эле слабый болуп атат да. Азыр күтөлү. Так, аут USD. Бул перекупленностька бир аз жетиптир да. Бирок не до конца. Не до конца туугандар. Бул жерден деле бир аз сомнительный болуп атат. Плюс болуп берди туугандар. Бул жер мен башка валютный пара карап жүрүп тиги жагымды көрбөй калдым. Так, USD рубль эмди кайрылыптыр туугандар. Мына азыр эмди кайрылыптыр, бирок RSI чыгып кетти. Мындай моменттер бизге не подходящий туугандар. Бир сир айланып чыгалы, эгерде чыкпаса, балансыбызга 3000 сом кошкон бойдон ролигибизди токтотобуз туугандар анда. Туугандар, видеороликту көрүп жаткандар астына комментарий жазып, обязательно лайктан басып кетсеңер, бул YouTube'дун алгоритмине жардам берет туугандар, видеону алдыга жылдырыш. Биз колубуздан келишинче сиздерге ушундай контенттерден жана обучающий видеороликтерден чыгарып бергенге аракет кылабыз. Эгерде сиздер бизди ушинтип лайктар менен жана комментарийлер менен кубантып турсаңар туугандар. Астына жөн эле точка болсо деле калтырып кетсеңер, бул YouTube'дун алгоритми ошондой эсептей берет. Так, ушул жерден на покупку киришибиз керек болчу, бирок болгондо бул кайрылып кетти бул жерден туугандар. Кийинки параларды карап көрөлү. Чакпай атат. USD рубль. Та бир жолу покупкага кирип коелучу макул. Импульсный свича болду, ушундан кийин кетет болуш керек деп ишенем туугандар. Полностью бир сир айланып чыктым. Эч бир нормальный подходящий момент таппай койдум туугандар. Эгерде сиздер ушул жерден бир момент көрүп калган болсоңуздар туугандар, комментарийге жазып кетиңиздер, ушундай жерден сен ушундай бир моментти өткөрүп ийдиң деп. Анан жана ушундай эле ушул стратегия менен иштеп аткандар болсо, сиздер дагы билдирип кетиңиздер туугандар. Көрөлү, чогуу угалы кимдики кандай болуп атыптыр. Сиздердики окшошуп атабы, окшошпой жатабы, ошондо жазып кетсеңиздер, мен кийинки роликте сиздердин комментариңиздерге жооп берейин. Так, бул жагы эмне болуп атат? Секунд калды, плюс болду туугандар. Биздин балансыбыз 14 000 сом болду. 15 000 сомго жете албай калдык туугандар. Мен ойлойм бул эч кандай деле биз үчүн чоң проблема эмес деп. 1000 сом нары бери болуп калдык. Өзүңүздөр көргөндөй рынокто мен көргөндөй рынокто эч кандай мен үчүн подходящий момент чыкпай жатат туугандар. Ошол үчүн мен сделкамды бүгүнкү күнүмдү бүттү деп эсептейм туугандар. Ушул жерден на продажу алып коелу, эгерде минус боло турган болсок, сделкабызды токтотот окшойбуз туугандар. Бирок RSI жакшы эле перепроданностька келип берди да. Күтөлүчү туугандар.
Эгерде ушул плюс болуп бере турган болсо, анда биздики как раз идеальный 15 000 сом өзүбүз күткөндөй эле ошондой баланс болуп берет экен. Так, күтөбүз. Туугандар, телеграмга өтөбүз. Түшүнбөй жаткандар, эмне болуп аткандар, телеграмга өтүп бизге мынакей открытый чат бар туугандар. Открытый чаттан дагы ушинтип жазышып сүйлөшүп турсаңыздар болот. Биз күндө YouTube'да прямой трансляция кылып, элдерге түшүндүрүп, разгонду элдер менен чогуу кылып атабыз туугандар. Ошол туугандар. Өтүп, роликтердин астына лайктан басып, комментарийлериңизден калтырып, ошентип туруңуздар туугандар. Так, плюс болду. Биздин балансыбыз 15 000 сом болду туугандар. Ушул менен роликти аяктайлы туугандар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки видео роликтен көрүшкөнчө туугандар. Лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер туугандар.